Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир тууганым, биз ар дайым Аллах Тааланы эстеп туруубуз зарыл. Себеби биз канчалык Аллах Таалага жакын болсок, Аллах Тааланы эстесек, Аллах Таала бизди ошончолук эстейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Силер мени эстегиле, мен силерди эстейм." Сиз бизге Аллах Тааланын келип жаткан берекеси биздин Аллах Таала менен болгон байланышыбызга жараша. Алла менен канчалык байланышып жатабыз, Аллах Таала менен канчалык Аллах Тааланы эстеп жатабыз, ошого байланыштуу. Ошондуктан биз Аллах Тааланы дайыма эстеп туруубуз зарыл. Кыяматта эң биринчи бейишке чакырыла тургандардын бири бул жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы Аллах Тааланы эстеген адам. Аллах Таала сиз биздин ар бирибизге Аллах Тааланы дайыма эстеп турууну, жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы эстеп турууну насип этсин. Ушуга байланыштуу бир окуя күндөрдүн биринде карапайым бир койчу жаратканга шүгүр келтирип, өзүнүн аң түшүнүгүнө жараша: "О жараткан, кай жерде болсоң да менден сура. Кааласаң сага койлорумдун жылуу, даамдуу сүтүнөн сага берейин. Жаткың келсе жаздыгымды берейин" деп кайрылып жаткан болот. Койчунун бул сөздөрүн угуп калган Азирети Муса алейхиссалам ачуусу келип: "Сен эмне деп жатасың? Аллах сүт ичкидей же уктагандай адам бекен? Аллах Таала бардык кемчиликтерден аруу, ал эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес. Экинчи мындай сөздөрдү айтпай жүр" деп койчуну урушат. Карапайым койчу ыңгайсыз абалда калып, айткан сөздөрүнө абдан өкүнүп, бушайман болот да эмне кылаарын билбей, дароо ордунан обдула туруп, шашкан бойдон жөнөп кетет. Аллах Таала ошол замат Азирети Муса алейхиссаламга: "Бул эмне кылганың? Пендем чын жүрөгүнөн колунан келишинче мага жалынып, мени эстеп жаткан. Сен аны эмне үчүн уруштуң? Ал тили менен адепке ылайык сөздөрдү айтканды билбесе дагы, жан дили менен мени эскерип, мага шүгүр келтирип жаткан болчу" деп эскертүү берген. Азирети Муса алейхиссалам кылган ишине аябай өкүнүп, дароо койчунун аркасынан издеп жөнөйт. Көп өтпөй ошол койчуну таап, анан ага: "Сен каалаганыңдай Аллахты эскере бер" деген экен. Сиз биз ар бир учурда Аллахты өзгөчө эстейли. Ал өзгөчөлүгүңүздү бир гана Аллах Таала билсин. Ар бир акыбалыңызда, кандай гана учур болбосун сизде, Аллахты эстеңиз. Ал эстегениңиз Аллах менен сиздин ортоңуздагы сыр болсун.